Саламатсыздарбы урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөр. Мен сиздерге дал ушул наливной пол боюнча буга чейин маалымат бергенмин. Эми мен бул жолкусунда канча жерге, канча комната, канча метр квадратка, канча наливной пол кеткени боюнча маалымат берип өтөйүн. Бул жерден азыр куюлуп бүтүп калганына байланыштуу мен ичкерки комнаталарды көрсөтө албайм. Бул жер кичинекей бөлмө, бул жак 3.60га 3.80 uzun турасы, ал эми теги жак кухня биринчи этаждагы бул 5.90го 3.60. Ошондо коридордун uzun турасы 7.70ге 2.15. Эгерде бардыгынын метр квадраттарын кошо турган болсок, бардыгын ушул 2 комната менен чоң комната, кичине комната, коридорду кошкондо 51,5 метр квадратка барат экен. 51,5 метр квадратка наливной пол канча кеткени боюнча мен сиздерге маалымат берип өтөйүн. Азыр пол куюлуп бүттү. Мына акыркысы мына жерде куюлуп бүттү азыр. Эми буга канча наливной пол кеткени боюнча маалыматты берип өтөйүн. Бул жакта бошогон идиштер мен фактически, практически силерге эсептеп санап берейин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 кап, анан сырткары мындан кичине жарым кап кетти. 16 жарым кап наливной пол сарпталды. Ошол биринчи этажга 51,5 метр квадрат жерге. 2 комната жана коридор. Ошондо эсептей турган болсок, эсепте мына ушул 51 метр квадрат жерге 400 килограмм наливной пол кетиптир. Ал эми суу, мына ушул бочканын ичинде толо суу болгон болсо, ушу кетти да кыскасы. Астында бир аз калды. Наливной полдун кабы, ар бир каба 260 сомдон. Ошондо 16 кап кеткен болсо 4160 сом. Примерно эсептедим мен. 4160 сом. Ошол 50 метр, 51 метр квадрат жерге кетет экен. Сиздер ушуга карап туруп, өзүңүздөрдүн комнатаңыздарды кайсы бөлмөңүзгө канча наливной пол кетишин приблизительно чыгарып алсаңыздар болот. Мисалга алсак, бул мен айткан 5.9га 3.60 деген бул комнатада 21 метр квадрат чыкты. 21 метр квадраттан ашыгыраак. Ошондо ошол комнатанын өзүнө 7 кап кетти. Калганын жалпы эсептегенде 16 кап ушул 51 метр квадрат жерге кетти. 400 килограмм наливной пол, ал эми акчасы 4160 сом. Өзүңүз куюп алсаңыз болот.